Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен азыр сиздерге Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист, белгилүү кинорежиссер, кино актер Бакыт Мукул менен аңгемелешип, ошону тартуулаган турам. Эл менен учурашып коебуз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу эл журт. Эмесе мени менен аңгемелеше турган Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин 3 даражасындагы сыйлыктын ээси Молдо Сейит агабыз болмокчу. Рахмат. Эмесе аңгемеңизди баштай берсеңиз болот. Менин оюмча мына куттуу үйгө босогосун аттабайлык болон аңгемебизди ошол жерден баштабайлык. Кандай дейсиз? Жүрүңүз. Мейли. Жүрүп басың. Бакыт мырза, бул сиздин өл арканыңыз го дейм, Ооба, иштерге отуруп иштеп атабыз. Эмне иш кылып атасыздар эми бул жерде? Баягы Кудай буйруса деп айтайын. Былтыркы жылдын эсебинен декабрь айынан бери Коштоосу деген тарыхый чыгармага аттандык. Азыр ошонун даярдыгын көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө мен сүрөттөрдү көрүп атам, бул жерде актерлорду тандоо болуп аткан окшойт, Ооба, актерлор менен тандашып атабыз. Абдан жакшы экен. Эми ушул жаңы тартылган фильм менен элге эмнени айтайын деп атасыңар? Эмнени жеткирейин деп атасыздар? Эми бул бүгүнкү күндөгү чыгарма эмес да. 40-жылдагы 2 дүйнөлүк согуштун учурундагы чыгарма болуп эсептелет. Тарыхый фильм болот. Ошого мындай даярдык өтө көбүрөөк убакыт талап кылат экен. Араба жасатып атабыз, костюм тигип атабыз, айыл салдырып атабыз, баягы илгерки балык жон үйлөрдү. Агесте Шипр келелек деген сыяктуу. Анан ошол атмосфераны жасай албасак кино окшошпой калат деп убактыбыз ошо кененирээк берди даярдыкка. Анан сиздин сурооңузга жооп берейин, муну менен эмнени айтайын деп атасыз деп. Мындай суроону көп берип атышат. Себеби эми ал эски чыгарманын эмне кереги бар, өткөн чактын деген дагы адамдар болот экен. Бирок биз ошо өткөн чагыбыз менен келечек муунду тарбиялай турган сонун курал. Биринчиден, экинчиден ошо өткөн чакты азыркы жаштар билбесе баалуулук жоголот. Ата-энесин сыйлабайт, кыргыз элди сыйлабайт. Курсагын тойгузат, Европага барышат, Америкага барышат. Современный жашоону жашайбыз дейт. Бирок түпкүрүндө ошо кантип ушу кыргыз мамлекети кантип мамлекет болду эле? Ушу кандай азап тозок менен ушу жерге келип, мамлекет болуп, эл болуп, тилибизди, билимибизди, талантыбызды, өнөрүбүздү көрсөтүп атабыз деген мааниде да. Эми биз силердин мурунку тарткан фильмдериңер жөнүндө сөз кылайлычы. Мына эң мыкты деп даңазаланган бир жакшы фильмдер бар. Ошондон баштайлык, бул Атанын кереси деп айтып. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Sen kimsin? Бекбайке, мен Мураттын баласы Азатмын. Azat? Oy, sen kaydan? Kaçan geldin? Түндө келгем. Жүр. Oy, жирүүгө. Апаң кандай? Мурат кандай? Алар да келиштиби? Жок, өзүм эле келдим. Кеткен бойдон бир дайыныңарды билгизбей кеттиңер. Үйүңөрдө карабыз калды. Атамдын сизге бересеси бар экен. Ошону берейин дедим эле. Кеч болсо дагы атамдын карыздарын берейин деп келгем. Эми ал кезде баарыбыз эле кыйналбадыкпы? Эми аны өзүң шартыңа карап алам. Рахмат.
Қасенбайке, сізге келді біле? Айт. Мен Мұраттың баласы Азатмын. Атамның қарыз ақшасын берейін деп келдім біле? Ақша? Шифрді бер. Емес дедіңер бе? Ақмақ атаңайынан қанша кешіге қарыз болдым? Сіз отырғызбадыңар бы? Қаяққа кеткеніңерде білгізбей жоғалдыңар. Достың қылғаны шу. Қанша кешіге қарыз болдым? Түштен кейін ақшаны ап келіп бердім деп. Ұрдым мен ақшаңарды. Бақыт мырза, азыр кинодан кичине эпизод көрдүк. Бул фильм эл арасында жакшы ойду калтырды. Жогоруда өтүн көп мамлекеттерде сыйлык алды. Анан ушул фильмден бир нерсени мен сагынан сурайын деп турам да. Ушунда ошол жанагы сен жазган, сен тарткан фильмдеги бала атанын кересин кандай аткарды? Сенин көңүлүңө толдубу? Чынында эле ушундай керес болгонбу? Мына ушул жөнүндө айтып берсең. Рахмат. Эми чындыгында айтканда атанын кереси деген бул ойлонуп табылган чыгарма болгон да. Ойлонуп табылган. Бул деле баягы көйгөй иште жаткан атаң көр, элдин баары Россиялап, Европалап кетти, канча үй бусулуп калып атат, брошенный деп коебуз го. Кайтып келбей атат, ушундай бермети төгүлгөн, бышыкчылыгы бар, 4 мезгили бар, кооз, сонун эл жетпей жүргөн жерде жашайбыз. Анан ушул жерден башка жакка кетип, ошо менен ошол жака көнүп кайтып келбейт го деген көйгөйлөр жүрөт да. Ошондон улам чыгып жазылса керек деп ойлойм да. Баары бир кыргызда ушундай жакшынакай сөздөр бар го, атанын түтүнүн буулатканга бирөө калыш керек. Милдеттүү түрдө дегенде, милдеттердиргендей сүйлөшкөн да илгери. Ошол болбой атат деп, анан драматургиясы дагы современный драматургия болуп, аябай дүйнө жүзүндө сиз айткандай 60-70 фестивалга катышып, көп байга алдык. Бул Азат. Мураттын баласы. Мурат каза болуп калган турбайбы? Ошого Кур'ан окутуп коёл дедик. Жаңа алган турбайбы? Эмне болуп каза болду? Ооруп каза болгон. 6 ай ооруп. Байке, Мурат каза болуп калган турбайбы? Качан каза болду? Былтыр күзүндө. Ноябрь айында каза болгон. Каяка койдуңар? Койгула элек. Я, эмне дейт? Атамды бекала келгем. Эмне дейсиң? Ой, түшүндүрүп айтчы. Эмне дейсиң? Атамдын сөөгүн крематорийден өртөп гүлүм беришкен. Атам өз жерине коюлсам дедиле. Эмне деп атасың?
Эми мындай бир нерсе бар да. Ошол жерде жанагы атасы каза болгондон кийин бала атасынын сүрөгүн жанагы гүлгө айландырып, анан ошону эли жерин алып келип, ошо топурак буйгусунда коюуга аракет кылат да. Ошондогу аракеттен бир кичинекей үзүндү көрөлүк. Анан кийин уланталык аңгемебизди. Sal. Uzatasından sal. Ayağına жетip кирип. Болды. Бүк төгілеме. Сол жағын бірінші. Тияғын. Баштарын. Бер жылғыла. Алып шыққыла. Бисмилла. Азат балам. Бұл елден атам қандай кишеле деп 3 жолы сұрап қоя айланайын. Атам қандай кишиле? Атам қандай кишиле? Атам қандай кишиле? Мына азыр эле өзүбүз болдук. Бул эми өзү биздин салтыбызда өрттөп, анан алып келип коюу деген жок да, туурабы? Ошону кандай кабылдайт негизги? Ошо мен ошо сценарий жазгандан кийин молдокелерге кайрылдым. Бизде мындай гүлдү, кишинин сөөгү өрттөнгөн гүлдү койсо болобу кыргызча десем, болбойт деди. Анан силер айтасыңар го, ислам баарына жол берет деп айтчылыңар го, эмнеге болбойт? Болбосо алып коелу деп атабыз биз деле. Анан айттым, маселен дедим, бир үй өрттөнүп кетти. Ичинде 4 киши үй бүлөсүнөн өрттөнүп кетсе, өрттөнүп кеттир деп гүлүн алып барып асманга чачып ийебизби, кандай кылабыз? Ушул болгон Кыргызстанда болсо десек. Жок, аны кастарлап коюш керек, атайын неме болгон, эми ошо сыяктуу болуп атпайбы? Америкада мен атамды тирүүлөй Кыргызстанга алып келем десе, сасып кетпейби ал? Кантип алып келет? Ким уруксат берет? Деп канча 5-6 молдо менен сүйлөшсөм, баары ошо ыкка келди. А мен кийин кино тартылгандан кийин да суроом даяр эле да. Жер шартынын баалыгы. Кыргыз адам ата-бабаларың жашаган жердин баары эле бул керес. Бизге калтырган керес. Бул акыркы көч боюнча бир суроо бергим келип атат да. Эмне үчүн сиз ушу искусствонун, адабияттын адамдарын башка каарман кылып алдыңыз? Акыркы көч тасмасы чындыгында айтканда биздин жазуучуларга эле ылайыкталган. Биздин каарманыбыз Кубат Алиев. Кубат Алиев да роман повесттерди жазып кадыр-баркка жеткен адам болгон. Ошонун роман повестинин негизинде идеология жүрүп, мамлекет өскөн. Ал картайып үйүнө жатып калган кезде эч ким карабайт, баягы Хрущевкада калган. Эч ким кабар албайт. Бирок бирин серин окуучулар бар. Ошолор менен кабарлашып, мамлекетибиз эмне болот, атат дегендей болуп кабар алып турган. Ошол окуучусу да ооруп калып, адагы Батирде турат, акча төлөп. Анан ошону бир жолумду жолдой турган бала эле деп үйүн сап, ошону айыктырып алайын десе, биздин эсменин иниси келип да ошол акчанын чекесин угуп калып, бир шылтоо менен
шулундардын заманы дегендей агасынын акчасын бир жумага деп алып кетип калып атат. Тиги киши курбан болуп атат. Mehrim kayda gitti. Mehrim. Beri gelçi olam. Oturç. Az da olsa kolumdan gelgen jardam berip turayın. Lartqa dava olup qalar. Mana o 100.000 so'm chidab tursak bir jumadan keyin davaqchi olup qalar. Keregerga jaratqila. Assalomu alaykum. Quvvat aka. Yaxshisizmi? Bo'ladi. Keldingmi? Keldim. Ballar qanday? Yaxshi. Yaxshi. Shartlar qanday ekan? Bu yoqda shartlari yaxshi ekan. Tegarangda o'stengli kishilar qo'vrashib. Yaxshi. Emi bayga tigi aqchaq ichine kechigib o'tadi. Shunday bo'lib qoldi. Tuyata. Oşonu okuyup atmadın bile. Operatsiya satmadın bile. Emi, kaçan buladı? Bo'ladi bayga. 2-3 kun ichida bo'lib qoladi buyursa. Akşanı alıp barip beriş kerak eledi. Qancha жазуучу кетти дүйнөдөн, qancha гений адамдар, чыгармачылык адамдар өттү. Убагында ошолор иш жүзүндө эмгегин берип атканда сыйлай алат экенбиз, даже сыйлай албайбыз. Алар картайып пенсияга чыгып үйүнө отуруп бирдеме шилтебей калганда эч ким карабайт. Ne oldu? Dilek, men seni tushunbay atam. Atan emgege alып kelding ele. Qалтырып qo'y, o'zing jo'qsiң. Qachon ketadi? Uchrashib ketsin deb olib kelgan. Baldalar ko'rguncha. Qani jo'qolib ketmay kelbek diling. Qanchalik ne olib ketdi? Qanday emgege olib ketdi? Hech narsa bo'lgan yo'q. Bir kishini uyda juramizga jaqdan yo'q. Tajab ketdik. Uyda balдар жүреді. Endi arkasini tozalab qo'yib yuraverem ben. Ey, sen tushunchi meni. Emneni tushunayin, emneni. Tundab yurganingni tushunayin ben. Erta kelbeysin, ishni olib kelib qo'yib jo'g'olib ketasiz-da. Aqrin. O emnelar aqrin? Emnega kelbeysin ana hech kim. Men жұмышта жүрмін. Tüyümene işte vergen. Emne olgan yüksek ekan. Eldas. Beri gel. Beri gel. Ата, урушуатчы. Баягы киши үйүн сатып ийгенден карылар үйүнө айла жок барып атат да өзү. Барса, ошол жерге ага чейин эмнеге интервью албайт? Жашооңуз кандай, ден соолугуңуз кандай деп интервью алып журналисттер телевидение келип сурабайт дагы, ушак жүрөт, баланча Кубат Алиев карылар үйүнө келиптир десе, желме устай болуп жетип келат, ушак келип сурап атат, эски жарасын коскоп.
ошондон приступ болуп анан больницага түшүп калат. Мындайча айтканда өлтүрүп атат деген кеп да. Эркин тиги палатада эмне болду? Кубат эс үчүн жоготуп жыгылып калды. Ой, Кудай сакта. Нашатырын эспирди. Ошондон улам кан басымы жогорулуп жыгылган. Анан больницада жатып өлгөндө баары билип атат. Билимдүү киши, баары өлөм. Анан менде бир ушундай ой болгон. Илбой адам айылдан келип шаарда жашап атканда айылына барбайт да көпчүлүгү. Анан бир кайда бир өлөрүнүн алдында ошондо айыл эсине келип анан айылына барышат картайганда. Анан эми ошондой болбосун деген үгүттө анан тиги айтып атпайбы? Айылга алып бар деп. Ой, айгып алып баралы десе, жок алып бар деп атат. Ал монтип түрүүлөрүн көзүнө даана көрүнүп атат. Бул жанагы аян уктап атканда кирет го. Бул даана көрүп атат. Бул эми баягы эл жер деп жүргөн ошо бүгүнкү аламда эмне болсо ошого ишенген адам да. Түшсө эле баягы алыста бирдемелер келатат, караса көч экен. Баягы өзү жазып жүргөн көчтү өзү көрүп атат. Көч деген роман жазган, ошону көрүп атат. Ошонун ичинен өзүнүн жанагы каза болгон окуучусун да көрүп атпайбы? Көрүп ыраазы болуп атат. Бешикке чыккан турбайбы окуучум депчи, байкушум деп. Анан иниси айтып атат, ай бас кеттик дегенде аны карап кайра караса жок да. Баягы транстан чыгып кетип атат деген кеп да. Бакыт мырза, могу эки фильмден жана жогоруда мен айтып өттүм. Көптөгөн мамлекеттерде кыдырып чоң фестивалдарга катышып, жогорку сыйлыктардын биздин тил менен айтканда баш байга гран-прилердин ээси болду да. Анан мен угушума караганда бу Кыргызстандан силердин фильм сыйлаган элек да. Мисалы үчүн Токтогул премиясын силерге үчүн буйрубай атат дейм да. Башкача экен да азыр коррупция деген жое албай эле атпайбызбы?
теңелбей деле калдык. Биз ойлогонбуз. Мисалы үчүн атанын кирesi бир 60-тай эл аралык абройлуу фестивалдарды утту да. 6 континентти кыдырды. Ушуну Токтогулга көрсөтсөк, башында айткан кийин шашпай көрсөткүлөчү депчи. Эл көрсүн деп. Анан кийин көрсөтсөк деле өтпөй калат да. Анткени ошол жерде галерея болот. 10 чакты кишиден турган. Ошолордон өткөрүп алып келгиле дейт. Мен ушундан пайдаланып айтып коеюн. Анда эмнеге Токтогул мамлекеттик сыйлыкка комиссия отурат 28 кишиден турган. Ошолор караш керек да. Жок, ошол председательдер айтат, өзүңөр тандап бергиле кинолорду деп. Анан кимдин досу көп болсо, кел муну минтип коелу дегендер толтуруп болот. Токтогулга да көрсөтүшкөн жок. Кыргызстанда ошо өзүбүздүн кино тармагындагы кишилерден анда мондай жаш балдардын баарын алып алат ага. Шыгса кол көтөргөнгө болсо болду деп. Өтпөй калган. Андан кийин эми ага деле Кудай берсе мага деле болор дейсиң. Канет кылып. Кийин акыркы көч дагы 6 континентти кыдырды. Дагы бир 60 болбосо да 40тан ашык. Сонун фестивалдарды жеңди. Утту да А-класска барган. Бу да кор болгон жок да, 2 киноден А-класска барган. Анан эми бияка кийинкисинде келгенде дагы ошондой болду. Дагы өткөрбөй коюшту. Жок дегенде биз ыраазы эле ушу Марат Алышбаев агабызга татыктуу эмес белемди. Эл аралык фестивалдардан 5-6 жолу мыкты роль, эркектердин ролун алды. Анан мондайда жободо бар. Кийин лоңдоп койбосо. Сыйлык алган кинолор Токтогулга Токтогул көрсөтүлбөйт. Анан сыйлык албаган, анда жаман кино тартыш керек турбайбы деп күлгөм мен. Анан эми ушул жерден айтып коюшум керек. Бу уят жок кишилер деле толтура да. Биринчи атанын кересин көрсөттүк. Мин культурадан көрсөтүп атса, ал Түгөлбай Казаков агабыз айтты. Сыйлыкты Союз кинематография аркылуу көрсөткүлө. Тияктын деле жобосу бар, мин культура көрсөтсө деле болот. Себеби деп мен өзүм сурасам айтты телефондон. Министрге такап алып эле ар киносун көрсөтө берет, ошон үчүн жалпы эл карасын депчи. Анан карасак жана 12 кишиден турган правление өткөрбөй койду, күлдүм. Жаман кино болгон турбайбы. Анан Артык Сүйүнүков агабыздын шамбаласын көрсөттү. Бирок шамбаласын комиссия жаратпай койду. Албай койду. Кийинки 4 жылдан кийин кайра акыркы көчтү көрсөтсөк, анда да шамбаланы өткөрүп атышат деп. Ал мөөнөт өтүп кеткени качан, анын жылы да өтүп кеткен. Кайра. Анан бул кинону мурун көрбөдүк белек деп. Мындайча айтканда Токтогул сыйлыгынан кыргыз фильм туура чечим чыгара берет. 2 жолу киного сыйлык берилген жок. Бакыт мырза, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү убактыңызды бөлүп, ушу жакшы кызыктуу аңгеме куруп барганыңыз үчүн чоң рахмат. Өзүңүздөргө дагы чоң рахмат. Кабар алып кетип атканыңыздарга чоң рахмат. Бүтүн дүйнө жүгүн артып, үмүтүмдө жүрөм калкып, кино тартып.